Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз кыргыз саясатынын аксакалы, белгилүү саясий жана коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов агайыбыз менен маектешип алалы деп турабыз. Агай, саламатсызбы? Саламатсызбы. Жакшыбы? Алгачкы сурообуз агай. Мына кайра шайлоонун алдында турабыз. Былтыркы саясий окуялар, аны менен катар мамлекетте болгон өзгөрүүлөр баарыбыздын көз алдыбызда турат. Эми деле ушул кайрадан саясий окуялардын чордонунда туруп атабыз. Сизди ушул кыргыз саясатынын аксакалы, жаштарга үлгү тарбия бере турган инсан деп билебиз агай. Сый урматыбыз дагы өзгөчө. Бул жолу Азаттык партиясынын аксакал катары баштап бараткан экенсиз. Мына ушул партияны тандап алышыңызга себеп кайсылар? Рахмат. Мен 1995 жылдан бери, мына 25-26 жыл болуп келатат, шайлоого катыша элек экенмин. Биринчи жолу мына ушул шайлоого катышууга аракет кылып, Азаттык партиясын тандап алдым. Азаттык партиясын тандап алганымдын себеби, биринчиден, бул партиянын социальный программасы, элдин турмушу, элдин турмушунун деңгээли мындан ары жогорку деңгээлге көтөрүү, мамлекеттүүлүктү чыңдоо, биздин көп улуттуу кыргыз мамлекетибиздин ичиндеги улуттар биримдигин, уруулар биримдигин сактоо жөнүндөгү программасын мен өзүм жүрөгүмө жакын көрдүм. Анан бул партиянын өзүнүн аталышы дагы азаттык деген, менимче кыргыздын менталитетине туура келе турган бир жакшы аталыш да. Себеби элибиз, биздин элибиздин, кыргыздардын менталитетиндеги чоң бир өзгөчөлүгү бул дайыма акыйкаттыкты эстеп, акыйкаттыкты эңсеп, акыйкат үчүн күрөшүп келген ел. Миңдеген жылдар тарыхыбыздын бардыгында мына кыргыз эли өзүнүн эгемендүүлүгү, көз карандысыздыгы, өзүнчө мамлекет түзүүгө болгон аракети жана акыйкаттык. Акыйкаттык мамлекеттик эле деңгээлде эмес, акыйкаттык эл деңгээлинде, акыйкаттык уруу деңгээлинде, урук деңгээлинде да болуп келген. Биздин мурдакы тарыхыбызды алып келе турган болсак да, уруулар арасында дагы акыйкаттык үчүн ошону көздөп, ошол жөнүндө аракет кылып келишкен. Улуу, чоң уруулар менен кичүү уруулардын ортосунда дагы мамилелер акыйкаттыктын негизинде түзүлүп келген. Биз ушул тарыхыбызды туура түшүнүшүбүз керек дагы. Азаттык деген сөз, акыйкаттык деген сөз, бул кыргыз элинин туулгандан баштап ошонун мүнөзүнө кире турган, биздин генибизден атадан балага өтө турган мүнөздүн бери мына ушул азаттык, акыйкаттык. Ошон үчүн мына ушул партияны тандап алдым. Анан дагы партиянын лидерлерин, партиянын катышуучуларын, ошол тизмеге кирип жаткан кандидаттардын көпчүлүгүн мен тааныйт экенмин. Исмаил Исаков, Ахматбек Келдибеков, Жылдыз Жолдошова жана башкалардын бардыгын тең мен мурдатан жакын мамиле болбогон менен, бирок сый мамиле болуп жүргөн адамдарбыз. Мен бул кишилерге чындыгын айтканда сый урмат менен мамиле жасайм. Ошондой эле мамилени мен өзүмдүн өзүмө болгон алардын көз карашынан дагы байкайм. Демек, биз ушул бир партия менен чыгып жаткандан кийин биз бирибизди туура түшүнүп, алдыга койгон программадагы көрсөтүлгөн максаттарга жетүүгө бир багыт менен барабыз деп ойлойм. Негизи саясатта такшалган тажрыйба аба менен суудай зарыл. Аны баарыбыз эле билебиз. Анан бирок ошол тажрыйбаны кабыл ала билүү биздин муунданбы, жаштарданбы, кийинки жаш саясатчыларданбы байкалабы? Улуу муун менен кийинки жаш муундун ортосунда байланыш болбосо, анда мамлекет куруудагы, эл арасындагы традициялар, эл арасындагы биздин руханий дүйнөбүздүн бири менен биринин байланышы болбой калат.
Биз өзгөчө кийинки убактарда, кийинки жылдарда ушундай бир тенденция болуп келе жатат. Жолду жаштарга беришибиз керек. Жалаң гана жаштар келсин деген. Мен бул ойду толугу менен колдойм. Биз жаштарга жол ачып беришибиз керек. Бирок жаштарга жолду ким ачып берет? Жаштар жолду кимден талашып атат? Жаштар жолду өзүнүн мурдакы муундан айтып атат. Ал эми мурдакы муун ошол жаштарды тарбиялап кетиш керек. Себеби мамлекет куруш деген, мамлекет башкарыш деген элдин тарыхый ролун, канча кылымдан бери келе жаткан элибиздин тарыхый ролун, ошол тарыхый ролду дүйнөдөгү кыргыз элинин өзүнүн ордун мындан ары сактап, мындан ары өстүрүп, мындан ары өнүктүрүп калыш үчүн улуу мундагы кишилердин тажрыйбасы болбойт. Ал эми мамлекет башкарууда сөзсүз тажрыйба керек. Муну улуу муун, орто муун, анан жаш муун. Ушул үч муундун ортосундагы байланыш канчалык туура болсо, канчалык бекем болсо, демек мурдакы тажрыйба жаңы келаткан жаштарга туура өтөт деген жол. Быйылкы шайлоого катышып жаткан менимче 1000ден ашык кандидаттар болуп жатат көрүнөт. Менин оюмча ушу кандидаттардын ичинен эң улуусу мен көрүнөм. Мен ушул шайлоого катышып жаткандын себебин туура түшүндүрүп коеюн. Кээ бир киши ойлошу мүмкүн, ушундай сөздөрдө чыгышы мүмкүн. Бул киши эмне бийликке тойбойбу? Бийликтин тоо чокусуна жетпеди беле? Эми бийлик талашпай жаштардан, андан көрү жаштарга бербейби орунун? Жаштарга бут тоскондон көрү жаштарды тарбиялабайбы деген бир ой пикир айтылат. Экинчиси айтылат, бул киши эми неберелерин чоңойтуп, неберелерин тарбиялап, үйүндө байбичесинин чайын ичип, тынч отурбайбы деген да сөз болот. Бул өкө тең туура. Өкө тең туура. 25 жыл мен шайлоого катышкан жокмун. Бир да шайлоого катышкан жокмун. Президенттикке дагы, парламенттик шайлоого дагы катышкан жокмун. Бирок бүгүнкү күндө ушу биздин мамлекеттеги болуп жаткан өсүш, мамлекеттин өсүшүндөгү болуп жаткан ар түркүн бир кыйчалыштыктар, курч маселелер менин оюмча мен эле эмес, мага окшогон мамлекет үчүн, эл үчүн кызмат кылган кишилердин тажрыйбасы керек болуп турган мезгил болуп турат менин оюмча. Эгерде мен ушул партия менен бирге Азаттык партиясы жеңишке жетип, парламент составына кирип кала турган болсо, мен ошол жерде төөлүк депутат болуп отурайын деген ойдон алысмын. Мен ошол жерден татыктуу жаштарды депутаттыкка тарбиялашым керек. Биринчиси. Экинчиси, ушул биздин жаңы доордогу, жаңы конституциянын негизиндеги даярдалган, кабыл алынган, ошо конституциянын негизинде шайланып келе турган депутаттарга ошол парламентке өзүмдүн тажрыйбамды беришим керек. Мына кыргыз тарыхында 30 жылдын ичиндеги саясий мамлекеттик институттардын ичинде эң барктуусу легендарлуу парламент. Тилекке каршы бүгүнкүгө чейинки шайланган 5 президентибиздин тагдыры дагы тегиндей болуп отурат. Эл көрүп отурат. Кийинки парламенттин ишиндеги иштер, өкмөтүбүздүн ишиндеги иштер, алардын деңгээлин элибиздин купулу тойбой көп убакта сын ой пикирлер айтылып келе жатат. Мен ушул өзүмдүн болгон тажрыйбамды, ошол эле легендарлуу парламенттин калтырып кеткен издерин жаңы парламентке колумдан келишинче ошону киргизип, биздин Кыргыз Республикасынын парламентин дүйнөдөгү атактуу парламенттердин бирине айлантууга колуман келишинче жардам берейин деген ойдомун. Шайлоочулар туура түшүнсүн. Биринчи эгемендүү Кыргыз Республикасынын парламенти ошол Советтер Союзу урагандан кийинки 15 союздук республикалар өздөрүнчө мамлекет болгондон кийинки парламенттеринин арасында кадыр баркы эң жогорку парламенттин бири Кыргыз парламенти болду.
Бул кыргыз мамлекети легендарный болгонунун себеби mana мындай өзүбүздүн жакынакай мамлекети түздүк. Кыргыз мамлекети түзүлдү деп дүйнөгө жарыяладык. Ошол мамлекеттин пайдубалын түздүк, фундаментин түздүк, пайдубалын көтөрдүк, түндүгүн көтөрүп түтүнүн булаттык. Бул ошол парламенттин ички мамлекеттин ичинде жүргүзгөн эмгеги. Ал эми тышкы эмгеги боло турган болсо, мына парламенттер аралык ассамблея деген бар. Азыр штаб-квартирабыз Таврический дворец Санкт-Петербургда. Ошону дагы ошонун менин жетекчилиги менен ошо Бишкекте түзүлгөн. Мына Бишкекте түзүлгөн. Ошол Бишкектин стеналарынын, дубалдарынын ичинде, ошол кыргыз парламентинин ичинде Кыргыз Республикасынын депутаттары Тажикстанда согушту токтотууга, граждандык согушту токтотууга абдан чоң салым кошкон кыргыз парламенти. Башка парламенттердин бири дагы Тажикстандагы болуп жаткан граждандык согушту токтотууга мынчалык эмгек жасаган эмес. Ал эми Армения менен Азербайжандын ортосундагы Карабах проблемасын чечүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук комитетинин 4 жыл резолюциясы болгон, согуш токтосун деп. Казакстандын президенти Нурсултан Абишевич Назарбаев менен Россиянын президенти Борис Николаевич Ельцин ушул маселени көтөрүп, согуш токтотууга аракет кылган. Биринин дагы аракети ишке ашкан эмес. Жалаң гана кыргыз парламенти, ошол парламентти башкарган мен өзүм комиссия түзүп, группа түзүп, ушу Карабахта согушту токтотуу боюнча мына 1994-жылдын 5-майында Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алган күнүнүн 1 жылдыгында Бишкекте келип туруп, ушул жерден Бишкек протоколуна кол коюп, мына ошол Бишкек протоколунун негизинде 27 жылдан бери согуш токтоп келди. Мына былтыркы Карабахтагы маселенин убагында мына ушуну эч ким эмес Владимир Владимирович Путин айтты. 1994-жылы Бишкектеги кол коюлган протоколдун негизинде согуш токтоп келгенди. Бул деген кыргыз парламентинин атына айтылган өтө жогорку бийик баа деп эсептейм. Мен оюм ошол парламентке Азаттык партиясы өтүп кала турган болсо, кыргыз парламентинин деңгээли мындан ары дагы жогорку деңгээлге көтөрүп, президент, парламент, өкмөт ушул система мамлекеттин мындан ары дагы түптөлүшүн чыңдоого, мамлекеттин экономикалык акыбалын көтөрүүгө, элдин биримдигин мындан ары да арттырууга бирге иштей турган органга айлантабыз деген менин үмүтүм бар. Мамлекеттүүлүк деген түшүнүк баардыгын ичине камтып турат эмеспи? Ушул мамлекеттүүлүктү өзүңүз айткандай сактап, аны келечек муунга татыктуу өткөрүп берүү биздин милдетибиз. Анан бул үчүн кыргыз бийлиги, учурдагы кыргыз бийлиги кандай кадамдарга баш керек? Мамлекеттүүлүк деген эмне? Саясий илимдин аныктамасы, саясий илимдин парадигмасы. Мамлекеттүүлүк деген бул мамлекет болуш үчүн бир территория болуш керек. Биринчи. Экинчиси ошол территорияда жашаган эл болуш керек. Анан үчүнчү көрсөткүчү ошол эл өзү шайлап алган, бирок башка дүйнө мамлекеттери тааныган закондуу бийлик болуш керек. Мына бизде азыр Кыргыз Республикасыбыздын өзүбүздүн территориясы бар, жакшынакай. Кыргыз Республикасы деген мамлекетибиз бар. Ошол жерде жашаган кыргыздар жана кыргызстандыктар бар. Анан өзү шайлап алган президентибиз бар. Мына өзү шайлай турган парламент бар. Өзү шайлай турган өкмөт бар. Жергиликтүү бийлик бар. Демек бизде мамлекеттүүлүктүн бардык параметри бар. Маселе бир гана сиз айткан нерседе турат. Ошол мамлекетти туура башкаруу, ошол башкарып жаткан бийлик бутактарынын бардыгына жалпы жонунан жана ар бир бийлик бутагына өзгөчө элдин болгон ишеними. Эгер эл өзү шайлап алса, ишенимди эл көргөзсө, анан шайланып келген элдин ишенимине татыктуу болуп келген
ошол мамлекеттик институттар эл үчүн, мамлекет үчүн иштеш керек. Мына ушул үч нерсени бириктире алсак, биз мамлекеттүүлүкүн мындан ары чыңдай алабыз. Мен сиздин айтканыңыздын сөздүн төркүнүн дагы бир нерседен көрүп турам. Мына 30 жылдан бери биз өзүбүз мамлекеттүүлүгүбүздү Кудайга шүгүр сактап калдык. Бирок эмне үчүн башка республикаларга салыштырганда экономикалык акыбалыбыз төмөн болуп турат? Эмне үчүн башка мамлекеттерге салыштырганда бизде коррупциянын деңгээли өтө жогору болуп жатат? Мына ушундан чыгууга мүмкүнчүлүк барбы, жокпу деген сөз сизден да чыгып турат, башкалардын оюнда да турат. Мен толук айта алам. Мамлекеттен күчтүү эч нерсе жок. Эч бир күчтөр, карасы болобу, кызылы болобу, агы болобу, кандай гана күчтөр болбосун, бул мамлекеттин ичинде жашайт. Эгер мамлекеттик институттар күчтүү болсо, ошол институттар элдин ишенимине татыктуу болсо, эч кандай күчтөр буга карама каршы тура албайт. Демек, мамлекет өзүнүн ичинде тартипти куруп ала алат. Ошол мамлекетти өнүктүрүүгө ошол институттардын элдин колдоосу менен анан элди ошол мамлекетти чыңдоого жумшаган ар бир адамдын аракетин күчөтүү менен мамлекет байда мамлекет болот, туруктуу дагы мамлекет болот, өнүккөн да мамлекет болот. Мамлекет деген ошол айлана. Тышкы саясат, экономика, социалдык маселе, чек ара, кумтөр, менен катар кымбатчылык да болуп атат. Ал жетпей аткан пандемия дегенди да жалпы эл менен, дүйнө эл менен кошо башыбыздан өткөрүп атабыз да. Чогултуп келип айтканда сыноо, элге дагы, кыргыз бийлигине дагы сыноо деп турабыз. Мына ушундай сыноодон өтүп кетиш үчүн ошол учурдагы кыргыз бийлигине аксакал саясатчы катары эмнелерди айтасыз? Биздин 30 жылдык мамлекеттүүлүгүбүздүн ичинде эң чоң биздин чечилбеген маселебиз жана кемчилдигибиз ошол мамлекеттик институттардын кадыр баркынын жоктугунда. Мына эң эле бийлик башы институттун эң эле биринчи орунда турган институт бул президенттик институт. Институт президентси. Мына бүгүнкү күнгө чейин 5 президент кетти. Ошонун биринин аркасында жакшы сөз калдыбы? Ошолорду биз башка жактан сатып алган жокпуз да, элдин ишеними менен келди эле да. Баары тең элдин алдына чыкканда мен эл үчүн иштейм, мен мамлекет үчүн иштейм деп келди эле. Сөзү менен ишинин ортосу эмне болду? Эгерде айткан сөзүндөй ошол кишилер иштегенде чет мамлекетте качып жүрүшпөйт эле да, түрмөдө отурбайт эле да. Айрымдарынын президенттик экс деген статусту алып коюу керек деп эл ушул убакка чейин ошол маселени көтөрбөйт эле да. Эгер ошол биздин эң бир институттун эң жогорку деңгээлиндеги турган кишилерибиз кадыр баркы менен иштегенде бүгүн элдин арасында жарык жүзү менен жүргөндө биз үчүн, мамлекет үчүн, эл үчүн бул чоң сыймык болбойт беле. Ошол кишилерге сый мамиле кылып турсак, биздин биринчи президентибиз, биринчи премьерибиз жана башкалар деп турганда, бул элдин чындыгын айтканда сыймыгы болбок. Саясий плеяда болот эле да. Биз ошол сыймыкты жоготуп алдык. Мында элдин күнөөсү жок. Мына ошол эл башкарып келген кишилердин өздөрүнүн күнөөсү биринчиси. Экинчиси мамлекеттик чыңдоо боюнча сен мынау кумтөр маселесин абдан туура көтөрүп жатасыз. Биздин биринчи президенттен баштап 5-чи президентке чейин баарынын ошол мезгилдеги иштеп кеткен өкмөт башчыларынын парламенттин баарынын күнөөлөрү болуп жатат. Мына ушуга мен Садыр Жапаровдун жүргүзүп жаткан саясатын толугу менен колдойм, кумтөр боюнча. Бул кумтөр маселесин толугу менен аягына чыгарышыбыз керек. Ким күнөөлүү? Бир нерселер кызык болуп жатат. Эми өтүп кеткен экен, бул боюнча кечирип эле койбойлу деген сөздөр бар. Экинчилер мына уголовный ишти козгодук, бирок срок давности өтүп кеткен экен, мөөнөтү өтүп кеткен экен деп аларды да жоопкерчиликтен алып коюп атат. Мен айтар элем.
закон боюнча эгер суроо мөөнөтү өтүп кеткен болсо, уголовный иш каралбай турган болсо, элдин алдына чыгаргыла. Эл билсин, мына президент мынамча күнөөсү бар. Мынау төрага мынамчалык күнөөсү бар. Мынау премьер-министр мынамчалык күнөөсү бар. Бирок вакыт өтүп кеткен экен, ошон үчүн кечирим болуп атат. Бирок эл билсин, ошолордун ар биринин жүзүн билсин. Анан кийин суроо өтүп кетти, мен таптазамын деп алган жутканынын баардыгын тең ошо бойдон жашырып коюуга аракет кылып, анан кийин тим эле элдин арасында менден мыкты киши жок деп жүргөнгө ошолордун жүзү чыдабагандай болуш керек. Себеби бул алардан өч алуулук эмес, жок. Себеби ошондой нерселер кайталанбасын. Сабак болсун. Ошолардан чоң сабак болсун. Кийинкилер үчүн сабак болсун. Жегенин, ичкенин баары бир элге билинет. Ошол сен жегенин, ичкенин, мамлекетке жасаган зыяның убакыт өткөн күндө дагы сенин аркаңдан кала турган мына сенин коңгурооң деш керек. Ошол коңгуроо менин аркаман коңгурап, менин балдарыма, неберелериме жана башкаларга жаман сөз, жаман пикир, биздин чоң атабыз, биздин чоң энебиз мындай болбогон кишилер экен деп уялбагандай болуш керек. Кийинки муун, мына келе жаткан жаш муун бизге окшогон ушу мамлекет түптөөнүн башында турган кишилер үчүн алар уялбаш керек. Биринчи, мен ошол жаштардан уялышым керек, эгер менден ката кеткен болсо. Мына ошол жаштар айтыш керек. Аке, ата, чоң ата, биз сизди сыйлайлык дейбиз. Бирок мынандай иш жасапсыз мамлекетке каршы. Өзүңүздүн чөнтөгүңүздү, өзүңүздүн кызыкчылыгыңызды мамлекеттин кызыкчылыгын жогору койгон экенсиз. Эмне үчүн ошого жол бердиңиз деп көчөдөн жаш балдар сураса, мен ошондо жерге кирип кеткеним мага жеңилирээк болот, ошого жооп айткандан көрө. Биз ошого сөз салып барабыз керек. Себеби бийлик башында тургандар бүгүн бийликте турса, ошол түбөлүк эмес экенин туура түшүнүш керек. Бийликтин дагы мөөнөтү бүтөт, бирок сен эл арасында каласың. Сенин укум-тукумуң элдин арасында калат. Сенин аркаңда эмне сөз калат? Ошол жөнүндө бүгүн бийликке келгендер, бүгүн бийликте тургандар, эртең бийликке келем дегендер ушул жагын ойлонуп жүрүш керек. Ал эми сиз айткан жана экономикалык кыйынчылыктардын бири баанын көтөрүлүшү, кымбатчылык, бул тилекке каршы дүйнөлүк аренадагы болуп жаткан кыйынчылык. Бирок дүйнө өзүнүн кызыкчылыгы менен, өзүнүн проблемасы менен жашасын, биз өзүбүздүн проблемамызды жашашыбыз керек. Ар кимдин алып жаткан наныбыз, ичип жаткан суубуз, чайыбыз биздин чөнтөгүбүзгө эле залалын келтирип жатат. Мына ошого келгенде биздин өкмөтүбүзгө сөзсүз ойлонуш керек. Президент баш болуп, өкмөт баш болуп. Ал эми сиз айткан жанагы ааламга келген аламат COVID-19 боюнча менин айтарым эле ушул, бул дүйнөгө келген бир аламат болду. Кудай сактасын, кыргыз элибиз ушул аламаттан аман эсен чыгып кетсин. Кийинки күндөрдө ошо ковидтин республика боюнча саны барган сайын азайып бара жатат. Мен элге кайрылар элем. Бардыгыбыздын ден соолугубуз мамлекет үчүн, эл үчүн кымбат. Ден соолуктан кымбат эч нерсе жок. Ал эми ден соолукту сактап калууга бардыгыбыз бирге аракет жасашыбыз керек. Ушул мамлекет биздики. Ушул эл биздики. Биз ушул жерде жашашыбыз керек. Кыргызстандан башка жердин бизге кереги жок. Кыргызстандай сулуу, Кыргызстандай керемет, абазы татаса, жери да керемет мамлекет дүйнөдө аз. Ал эми кыргызга окшогон толеранттуу, акылман, даанышман, меймандос эл дүйнөдө өтө эле аз. Ошол мамлекет, ошол жер, ошол өлкө биздики, ошол өлкөдө жашап жаткан биз кыргыздар жана кыргызстандыктарбыз. Мен ушу шайлоонун алдында кыргызстандыктарга кайрылып айтар элем. Канчалык кыйынчылыктар болбосун, жетишпегендиктер болбосун, биз эч убакта мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элдин биримдигин биринчи орунга коелук. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу улуу муундун кишилери,
Biz ушул жаркыраган жакшынакай мамлекетибизди жаш муунга эң сонун өнүккөн, биримдиги арткан мамлекет жана элди калтырып кетишибиз керек. Өзүңүз улуу саясатчы катары кийинки муундагы саясатчыларды көздөн өткөрүп келатасыз да. Анан ийгиликтери менен кошо кемчиликтери дагы эме катар жүрүп атат. Мактайлы десек окшошпой калып атат, сындайлы десек ашып кетип атасыңар дегендер да болот. Өздөрү деле кээде таарынып калат дегендей. Анан дегеле кыргыз саясатчысы дегендин мүнөздөмөсү кандай болуш керек агай? Мисалы Ар бир мамлекеттин саясат жүргүзүүдө өзүнүн өзгөчөлүгү болбой койбойт. Бирок дүйнөлүк саясатта универсальный дагы бир эрежелер болот. Бул эрежелердин эң негизи эмнеде? Саясатка кирген, саясатка аралашкан, өзүнүн өмүрүн саясатка арнаган кишинин өзгөчөлүктөрү эң биринчиси. Өтө билимдүү болуш керек. Билим деңгээли жогору болуш керек. Бул бир. Экинчиден, мамлекетин сүйүп, мамлекетин сыйлаш керек. Ошол мамлекетинин кызыкчылыгын бүт дүйнөлүк деңгээлде коргогону ошого даяр болуш керек. Анан элдин уулу кызы болуш керек. Көп убактарда мен мына көп мамлекеттерде болуп жүрүп, өзгөчө кемчилдиги көп, экономикалык акыбалы оор мамлекеттерге барсаң, ошол жердеги жөнөкөй эл менен сүйлөшкөндө мындай деп айтышат: мен ушул мамлекетте жашап атканыма капа болом. Себеби биздин мамлекет артта калгандайм дейт. Мен айтарым бул: эгерде чындап эле саясатчы болгуң келсе, биздин мамлекетте, конкретно Кыргызстанда канчалык кыйынчылык болбосун, өзүңдүн мамлекетиңди сүй, өзүңдүн мамлекетиңди сакта, өзүңдүн мамлекетиңе иш кыл. Бүгүнкү кыйынчылыктардан башка бир жактан бирөөлөр келип, бизди ушул акыбалдан алып чыкпайт. Өзүбүз гана жасайбыз. Кыйынчылыктарды да чын айтканда өзүбүз жасап атабыз. Кемчиликтерди өзүбүз жасап атабыз. Мына сиз айткан эле Кумтөр, эгерде мына менин Акаев менен болгон чатагым, менин легендарлуу парламенттен Акаев менен болгон пикир келишпештиги Кумтөрдөн башталган. Биз Кумтөрдө айтканбыз, бербейбиз дегенбиз мындай акыбалда. Мындай чечим туура эмес. Кыргызстандын кызыкчылыгына иштебейт деп мына ушундан чыккан болчу. 30 жылдын ичинде мен жана биздин Кыргыз легендарлуу парламентинин позициясы туура болгондугун тарых көргөзүп отурат. Бирок канча миллиардтаган долларды биз ушул убакта жок кылып алдык. 1, 2, 3 кишилердин кызыкчылыгы үчүн. Анан биз ошол кишилерди эмне үчүн баатыр катары эсептешибиз керек? Эмне үчүн биз аларга бир кечиримдүү бололук дейбиз? Ал туура. Кыргыздар илгертен бери кечиримдүү. Бирок өздөрүнүн кетирген кемчилдигин туура түшүнсүн, элдин алдында кечирим сурасын. Оордап чыгарып кеткен миллион миллиардтарын алып келип, мына кыйналып аткан элге бер. Элдин мамлекеттин бюджетине кош. Биздин эл абдан кечиримдүү. Аны деле кечирип коет. Чоң саясатчы болуш үчүн, чоң саясатчы сөз тажрыйба керек. Тажрыйбасыз канчалык өзү энтузиаст, чоң патриот болбосун, тажрыйбасыз дүйнөлүк деңгээлдеги саясатка аралаш оор болот. Кыйын болуп калат. Оор болуп калат. Сөзсүз кыйын болуп калат. Мына ошон үчүн мен жаштарга да айтарым ушу. Чоң саясатка аралашып атасыңар. Мына быйылкы шайлоо, ошол шайлоого катышам деген кандидаттар, ошолордун ичиндеги жаштар, силер өзүңөрдү саясатка даярдап атасыңар. Мына Кыргыз мамлекетинин келечегин чечем мен ошо парламентке барып деп атасыңар. Демек, өзүңөрдүн билимиңерге карагыла, тажрыйбаңарга карагыла, патриоттук сезимиңерге карагыла. Кыргыз эли силерден жакшылыктарды күтөт. Кыргыздан артык силер үчүн кымбат, Кыргызстандан артык силер үчүн бийик
мамлекет жана эл жок экенин туура түшүнүп алам. Шайлоо алдында ушу кыргыз элине ушу кайра шайлоодо ушул жолу жаңылбай талапкерлер тандап алыш үчүн эмне аксакал саясатчы катары эмне деген сунуш каалуу тилектерди айтасыз? Урматтуу кыргызстандыктар, биз баардыгыбыз жаштарынан баштап улуумундагы карыя аксакалдарга чейин баардыгыбыз бир чоң сыноонун алдында турабыз. Мына 2005-жылкы окуядагы, 2010-жылкы окуядагы, 2020-жылкы окуядагы жалаң ушу парламенттик шайлоодогу кетирген кемчиликтердин кесепетинен биз ошого барганбыз. Мына 2005-жылы 23 мартта парламент өзүнүн биринчи сессиясын ачты, 24-ндө март окуясы болду. Былтыр эле 4 октябрда шайлоо өттү, 5-6-сында мына бул окуя болуп атат. Жалаң парламенттик шайлоонун туура эмес, акыйкатсыздык негизде жүргөндө. Ошондуктан эми биз ушу өзүбүздүн кемчилигибизден өзүбүз жыйынтык чыгара турган мезгил келди. Былтыркы эле шайлоонун кемчилдиги, ошонун кесепети, ошол былтыркы окуяга алып келген себеби эмне болду? Эмне дейт? Бийлик колдогон партиялардын жеңиши бир. Экинчиси, ошол бийлик колдогон партиялар элдин арасында тыйын таратып, добуштарды сатып алуу болду дейт. Туурабы? Эртең эле ошол кайталанбасын да. Мына Садыр Нуркожоевич айтып атат, быйыл мен бардык шартты түзүп берем. Адым ресурс колдонулбайт. Добуш сатып алууга жол бербейм дейт. Президенттин айтканын баарыбыз колдойбуз. Бирок ошону аткара турган ким? Өзүбүз эле да. Эл да. Өзүбүздүн добушубузду сатып, анан эртеңки мамлекетибиздин элдин тагдырына кайдыгерлик карап коюу бул менимче туура эмес. Урматтуу кыргызстандыктар, быйылкы шайлоодо элге кызмат кылган, элге кызмат өтөгөнгө жарай турган, күчү бар, кубаты бар, акылы бар, эси бар, тажрыйбасы бар мамлекеттин, элдин мындан аркы келечеги үчүн бардык күчүн жумшай турган ак ниет өзүбүздүн патриот жаштарыбызды, кыздарыбызды, уулдарыбызды, тажрыйбалуу адамдарыбызды шайлап алалык. Мен бардыгыңыздарды быйылкы шайлоону таза өткөрүүгө чакырам.